өмүрүбүз таза кайланды. Бир жактан барып квартира снимать этип берет. 10 күнгө жетпеген күнбүз дедим. Мен барып мамаңды кескилеп кетем деп коркутат экен кызды. Душтун эшигин кирип жаап алсам, душтун эшигин жууп салайын деди дейт. Жөн эле бирөөнүн кызын колдонуп, анан акча менен жаап кете берген. Уктап калганда сумкасын аңтарсам, порошогу эмнеси балясы таап алыптыр сумкасынан. Апаңа жеткирип беребиз, элге уят болсун. Жок, камакка алган жок. Тааныштарым көп прокуратурада иштеген. Устаз өлбөй калса чупагачы устазыбыз. 8 айдан өтүп кеткенде бардым, эмне болду деп. Десем тергөөчү айтат, ал делоңузду жаап койгонбуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Жогоруда Чубагачы Жалилов устатыбызга суроо узаткан жаш секелек кызыбыздын видеосун сиздерге чагылдырып көрсөтүп бердик. Дал ошол кичинекей кызыбыз 15 жашында 23 жаштагы Сыймык аттуу мырзадан зордукталып, азыркы тапта апасы менен кенен маек куруп беребиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз жогоруда айтып өттүк. Бул окуянын болгонуна негизи 3 жыл болуп калыптыр. Азыркы тапта кызыңыз 18 жашта. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз эли. Сүйлөйүн дейм, тилим ооруйт. Сүйлөй эле коеюн дейм, тилим ооруйт. 2022 жылы кызым 15 жашта болчу. Устаз каза болгондон кийин жаман болуп калган. Аябай катуу болду. Атасы каза болуп калган. Мамага деги баары эле бизди таштап кете берет деп өзүн колго ала албай калган. Көп жерлерге алып бардым. Кызым аябай сулуу, көз тийип кеткен деп айтат. Өзүнүн контролун жоготту кыз. Кадимкидей каалаган жагына кетип калмай болду. Жашоонун кызыгы деле жок калды. Ошол тушта мен мамлекеттен жардам сурайм. Кызымды таштандырып бергенге атайын психологдор иштесин деп социальный заштага кайрылганымда алар атайын реабилитациялоо борборунда бала менен иштеш үчүн эненин отказ керек экен. Сиз отказ берсеңиз, биз өз камкорубузга алабыз. Кызга психологиялык жактан жардам берели деп. Анан мен макул болдум бир жумага. Кызыма отказ жазганга мажбур болдум. Токтото албай калды эч нерсе менен. Анан социальный заштага жанагын жазгандан кийин кызды реабилитациялоо борборуга алып кетишти. Эмнеден таштана албай жатканын эч ким билбейт. Ал реабилитациялык борбордон дагы чыгып кетет кыз. Уже эч нерсе менен токтоно албай калган. Ошол моментте Сыймык деген менен мурун тааныш эмес, бул ошол туштарда гана бирөөлөр аркылуу таанышып калган адам экен. Ал бала 15 жаштагы өспүрүмгө колунда паспорту бар, акыл эси айдан аман күндөн эсен жигит. Бир жактан барып квартира снимать этип берет. Кызыңызга? Кызыма. Кызым менен ал жерде жашоосун жүргүзө берет ал бала. Жашайт кызым менен. Мен болсо милициялар менен кызды издеп, аябай жаман абалда жүрдүм. Бир күн кызымды таптым. Канча күн издедиңиз? Бир 10 күнгө жетпеген күнбү издедим. Кызды тапсам, квартира снимать этип берип койгон. Кызды кадимкидей колдонуп жүргөн бала. Анан ал баланы Ленинский ровдога алып келебиз. Опер балдар барып квартирасын көрөт кыздын. Кыздын состояниясын көрөт, аябай начар экен. Булардын тааныштары көп экен. Бат эле телефонго сүйлөшүп атып эле жаап салышты. Баланы биз камай албайбыз. Арызыңыз бизге өтпөйт деп. Мен кандай Кыргызстандын жараны болуп туруп, өзүбүздүн ички иштер бөлүмгө кызым зордукталып калганын көздөрү менен көрүп турган оперлер тигилерден акча алганбы, акча бердим деп айтып жүрдү бирок апасы. Кызыңыз менен дал ушул Сыймык аттуу жигит таанышканда канча болгон экен?
бир жумадай эле болгонбу, таанышы аз эле болуптур болчу. Бирок ошол баладан дагы аябай капамын да. Кыргыздын уусу ушунда адашып жүргөн кыз болсо, неге милицияга чалбайсың? Неге апаң кана деп номерин бер апаңдын деп айтпайсың? Неге бирөөнүн кызыны сен квартира снимать этип алып отурасың? Андан алар сүйлөшүп койду. Сиздин арызыңызды ала албайбыз. Сиз кызга отказ берген элеңиз дейт. Мен отказды кызымдан баш тартып берген эмесмин. Мен кызым таптакыр токтоно албай калгандыгы үчүн атайын социальный защитанын психологдору иштеп көрсүн. Эмне болуп жатат бул кызым деп бир жумага атайын реабилитацияга кайрылгам. Андан анын апасы жүгүрүп келет. Махабат, менин балам жалгыз эле деп өлүп тирилип, кечке кечирим сурап ыйлап, балам камалып кетпесин. Мен кызыңды өзүмдүн кызымдай кылып алып окутуп, келин кылып алам деген сыяктуу сөздөрдү айткан. Келин кылып алам деген, анын распискалары дагы менде турат. Расписка жазып, ден соолугуна кам көрөм, кызды караймын деп жалынып, жалбарып, эч кимдин баласына мен жала жапкым келбейт. Жала деген жаман нерсе. Бирөөнүн өмүрүн куруткан бул жаман нерсе. Бирок адам туура эмес иш кылса жооп бериш керек. Бизде деген мыйзам бар, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Жөн эле бирөөнүн кызын колдонуп, анан акча менен жаап кете берген. Бул мен түшүнбөйм азыр. Мен кайсы жерде эмне кылып, кандай кылып овкат кылып жүргөнүмдү даже өзүмдү колго ала албай жүрөм ошондон бери. Кызды алдап койду булар. Состояниясы аябай начар болчу кыздын. Тиги апасы алдап тиги заявление жазып койбосун алдыгы кебетеси менен деп коркту. Кыз алдыгы эме менен экспертизага барса, бала на место камалып кетмек. Анын айласын тапты, апасы уже хитрый болуп баштады. Кыздын көзүн карап, кичинекейди бат эле алдап койду муну. Кызыңызды? Анан 9-класста окутту. Өздөрү жака мектепке. Кыз мага уже көнбөй койду, ал кол тийгенден кийин жооп берет ошого деп. Өзүм көзөмөлдөп туруп, телефондон карап турдум, өзүм көзөмөлүмдө болду кыз. Кызыңыз демек сыймык аттуу жигит менен бирге жашоого макулдугун берди. Макулдугун берди, анткени алданып калды бала да. Баланы бат эле алдап коюшту. Өспүрүмдү алдап койду. 16-га толгондо анан свадьба өткөрдү. Кыргызда каада салт деген бар. Кыргыз жөн эле улут эмес. Кыргыз деген каада салт деген бар адамда. Свадьба өткөрүп, свадьбасына чакырат кыздын. Мен барам, 100 000 сом калың берем дейт. Мен ал калыңы да көрүнбөйт көзүмө. Мен баласына арыз жазсам, апасы айтат, сен мошенниксиң дейт. Мен эгерде мошенник болсом, сенен 500 000, 1 миллион акча албайт белем. Мен эгерде мошенник болсом, анда кыздын оокаттарын бүт баарын сага таштап кетпейт болчумун. Мен кыздын оокаттарына жармашмакмын, акчага жармашмакмын. Мен учурда баламдын абалы гана мени ойлондурат. Барсак тосуп алган жок. Кадимкидей шылдың кылгансып, эми биз өтө деле бай эмеспиз. Кадимки эле карапайымбыз. Кыздын мебелдерин алып, ошо 200 000 ашыгыраак болуп кетти, оокат бирдекелерин алып бардым. Атайын ошо тамадасына да айтып коюптур, булар ошол биз алып барган эмелерди даже видеого тарткан жок. Анткени жөн эле келди дегендегидей кылабыз деппи, билбейм алардын оюнда эмне ой максаты бар. Демек тегин Кыз деген алардын үйүндө жашап жүрүп, начар абалда болуп калды. Күндөн күнгө салмагы түшүп баштады. Эриндери жарылып баштады. Ал жаман нерсе пайдаланат экен ал бала ошол учурда. Баңгизат. Баңгизатпы, психотроптук балакатпы, ага түшүнгөн жерим жок. Кызга да ошону берип жүрөт. Кыздын эриндери жарылат, видеозвонок чалсам ала албайт. Мен мамамды кыжалат кылба, мамаңды кыжалат кылсаң,
Мен барып мамаңды кескілеп кетем деп қорқытады екен қызды. Байқұс мама қол салбасын деп айта албай жүре берген қыз. Bir күн үйіме келеді. Уктагандағы сумкасын аңдадым. Неге бұл мындай состояниеде болып жатады? Бирпас менімен сүйлөшүп отуруп эле жатарга туалетке чыгып келейин деп чыгып келет. Бирпастын ичинде эле башкача болуп калат балам. Бир жер оорудумун дейм. Түшүнбөй мага. Уктап калганда сумкасын аңтарсам, ал билбейм эмнеси экен. Бул жагы мынчалык эме айнек экен. Анан бул жагында кичинекей жанагындай пипетка сыяктуу мындай шланга сыяктуу бир балакети бар экен. Ага түшүнгөн жокмун, кирип болуп оорутсам мурдуна бир балекет тамызып атабы деп коем. Кыз түгөндү. Эчтекеси калган жок. Анан сучук салып баштайм мен. Бул канча жашагандан кийин болот эт? Ошол коркутуу күтүп муну бир жылдай ошондой, бир жыл эмес эми бир 5-6 айбы же бир жылбы айтпайт да кызым аны. Анан баары ызы-чуу салдым, апасы менен кырылышып, мени үйлөрүнө киргизбейт. Кызым жашап жүргөн жакта дагы теңине албайт. Кызымды көргөндө барам, анан ар жагында парк бар, ошо паркка басып барып, паркта отуруп анан кетем. Кызым айтам, сен эгер адашпаганыңда мен ушундай адамдарга бир жылдагы үйгө киргизген жок. Анан ошол күнү түнү баласын издептир атасы келип. Баласын издеп таппайт. Анан кечке чалат. Бир убакта баласы келиптир. Сыймык аттуу жигит. Сыймык келиптир үйгө. Атасы баягы порошогу, эмнеси, балясыбы, иши кылып ошондой бир нерсени таап алыптыр сумкасынан. Апасы чалыптыр сумкасын алып чыгып бер, барсеткасын деп. Барсеткасын алып чыгып. Берсетин ичинде туруп ызылдаптыр, ал мунун ичинде бир нерсе бар болчу, кана деп. Мага кадимкидей эле берчи деп, азыр кызым айтат. Катып кой деп, бул сага деп. Кадимкидей уланып калган кызым. Демек 15 жашында зордуктаган, никеге турушту эле? Жок, Никеге турган эмесе, жашап жүрүшүп, Баңгизатка көндүрүп койгон кызыңызды уландырып. Канча жыл жашашты? Мен эгер билип калбасам, ал уже көндүрүп салмак экен. Билбейм да аны канча чексем, эмне болоорун да түшүнбөйм мен жакшычы. Баласын ошко алып барып дарылатты. Кокуй ооруп атат балам деп. Кыз менен иши болгон жок. Кыз Аллахым эле өзү сактады. Толук канча жыл турушту? Андан канча жылдан кийин кызыңызды өз колуңузга алып алдыңыз? 1 жыл. 1 жыл окуду. Андан кийин бир 6-7 айда ушул окуя болду. Жогоруда айтып жатпайсызбы, кызым таптакыр тынчтанбай калгандыктан мен дал ушул борборго алып барган элем депчи. Анан дал ушул сыймык аттуу жигит менен таанышып, сыймык аттуу жигит жаш кызыңызды зордуктагандан кийин, бул окуя 1 жыл бою жашагандан кийин кызыңыздын абалы кандай болду? Дал ушул баңгизаттарды колдонгу чакты. Начар болду. Бүт баары көчөдөн тамак жешет экен. Муну кечинде баары келгенден кийин анан кафеге, ресторандар бир жактарга барып тамактанат экен. Мунун жеген тамактарынан бери видеого түшүрүп алат экен биз момтип. Ал күндө эле эмес, анда-санда болот экен. Ошол барган күндөрү биринчи алып барган күнү кызды кечке ар түрдүү видеого алат экен. Мени сыймак андай кылган эмес. Мен просто эле айтып койдум деп айтасың. Айтпасаң, анда апаңа жеткирип беребиз, элге уят болсун деп кызды ар түрдүү эмелерге алат экен, видеолорго түшүрөт экен. Өздөрүгө баягы далил кылып, кыз мына ушинтип айтты дедиртип. Эми кыз бир зоопарктагы маймыл сыяктуу эле болуп калган да. Демек кыз жакшынакай жашоодо жашап атат, эчтеке камсанабаңыздар деген гана билдирүүлөр келиптирчи силерге видеолор. Мага баары жакшы, баары шумдук дейт, чалсам.
акыркы учурларда телефон кармаганга тыюу салып салды ошол аял Махабат. Билбейм, алардын корккон эмнеси бар. Мен билип турушум керек кызым кандай жашоодо жашап жатканын. Же менин телефонума чалып сүйлөшөсүң, же баламдын телефонуна чал. Биз телефон бербейбиз деп. Телефон бербей койду. Бир күнү өзүм алып бердим телефон. Мен байланыштырып турушум керек. Мен сени жөнүн таштап кое албайман деп. Ага карабастан телефон берген жок. Ошолордун гана телефондору менен байланышта болуп турдук. Баласы постоянно түнү жүрөт экен, билбейм түнү бул эмне жумуш кылат. Күндүз адам кечке иштесе, кечки саат 7-8, максимум саат 10-11лерде үйдө болуш керек. А булар түнү бою ошол түн деген узунда ошондой ошончо түн деген түнү бою каякта жүрөт баласы. Эне кызыккан эмес. Бир күн барат кыз. Бир күн чалат мама. Келип алып кетиңиз мени деп. Сразу такси жибердим. Өзүңүз барбадыңыз? Өзүм барбадым. Барайын десем, такси жибериңиз мама, өзүңүз келбеңиз деди. Мени урду деди. Бирдеке болсо эле чачынан сүйлөрөйт экен. Душтун эшигин кирип жаап алсам, душтун эшигин жууп салайын деди дейт. Эмне үчүн? Бирөөнүн баласыга зомбулук көрсөтөт. Башында ошол баламы алып берем дегенде мен каршы чыктым. Жок, бала эч кандай кыз эме силерге эме эмес. Кызым тийбейт. Өз жолубуз менен эле кетели деп. Апасы ал деп бул деп биз окутабыз, биз тим эле ушундук кылабыз деп өспүрүмдү алдап койду. Кичинекей бөпөмдү ошентип өмүрүн дозокко айландырды. Свердловский ровдога бир күн көчөдө ыйлап жүрүп прокуратурага кирем. Ушундай болду деп айтып. Свердловский ровдога жиберебиз арызыңызды же карайт деп. Свердловский ровду мен бир дагы жолу чакырган жок. Мен ал тергөөчүнү даже тааныбайм ким экенин. Алар эми текшерип изилдеп көрсө керек деп мен 1 жылдан бери отурам. Азыр 9 ай болду. 8 айдан өтүп кеткенде бардым, эмне болду деп. Десем тергөөчү айтат, ал делоңузду жаап койгонбуз деп. Себептерин сурадыңызбы? Себеби жок экен. Факты жок экен. Аларга эмне факты керек? Ошол өспүрүм кордолгондугу үчүн үйлөнүп аткандыр. Өспүрүм кезинде кордолгондугу үчүн мектепке алып окутуп аткандыр аларчы. Жөн эле көчөдөн бирөөнүн кызын алып келип алып эле мектепке окута бербейсиң да. Ошентип өмүрүбүз тозокко айланды. Да ошол убакытта сиз айтып жатпайсызбы? Мисалы 15 жашында зордукту алгандан кийин анан биз сенин кызыңды окутабыз деп апасы Махабат айым кызыңызды алып алды. Ошол убакытта мисалы жашы жете элек кыз менен никеге турду деген арыз менен кандайдыр бир милиция органдарына кайрылган жоксузбу? Жок, мен кайрылгым келди. Булар уже өспүрүмдө убакытты өткөрүштүн айласында болду булар. Өспүрүм кызды алдап койгон, кыз укпайт. Сизди укпай калган. Укпай калды мени таптакыр. Укпай калып, мен уже эч нерсе кыла албай калдым. Каршы болдум кечке. Ызылдаштым, баламды алдап койдуңар силер. Бирөөнүн кызын алдыңар деп. Ушул кыргыз элимде жесирлер ыйлап, бетимдер кордол болсун дейт элем да. Сүйлөгөнгө сөзүм деле калган эмес. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем мен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин өмүрүбүз уже куруп кетти. Биз өзүбүздүн ким экенибизди деле билбейбиз азыр. Эмне кылып өмүр кечирип жүрөбүз. Баламды алдык эмеден чыгарыш үчүн ал деле оңой болгон жок. Бир күн жумушка барам, бир күн жок. Балама жүгүрөм. Кээде интернет булактарынан көрүп калам. Кызым зордукталды десе, быдылдап сүйлөп отурган кыздарды. Бул эч ким башына түшпөсүн. Кичинекей мөпө деген психологически жабыркап калса, бул өтө жаман.
ал интервью бермек турсун даже өзүн жоготуп салат. Бул деген жакшы нерсе эмес. Сүйлөп, жанагы акча талап кылып 1,5 миллион эмне деген ушундуктарды көрөм. Жала деген жаман нерсе. Бирөөгө жала жаппаш керек. Бирок жаласы жок эгер ошол жумушту жасаган адам деген мыйзамдын алдында баарыбыз бирдейбиз. Сен кичине жакыр жашайт экенсиң. Бир келсең камалсаң болот экен. Анан бирөөнүн ата апасы жүгүрүп барып сүйлөшүп койсо, ошол бойдон дело жабык бойдон калганы өкүндүрөт. Андай болбосун, кыз келиндер кордолбосун деп Садыр Нуркожоевич ар дайым контролго алып, мыйзам чегинде ар бир адам кылган ишине жооп берет. Бирок баары бир ажомдун айткандай эмес. Иштеп жаткан эме, ал такыр башка. Азыркы этапта кызыңыз өзүңүздүн жаныңыздабы, ал акыбалы кандай? Алар ошол окуучу кезинен жашап жүргөн көчейин кыз кровотечение менен больницага түштү. Операция болду. Ал барып кайра дарылаткан эмес кызды. Баары жакшы, сонун, укмуш деп жакшы бир нерселер менен кызды алдап коюп жүрө берген, ден соолугуна кам көргөн эмес. Бир дагы жолу больницага барган эмес. Бир күн айтат, жаныбыздагы ФАПка апардым, баары жакшы экен деп. Ал жерде аппаратың болбосо же анализ тапшырсо, ал жаныңдагы ФАП эмнени билет дейм. Барып лабораторияга анализ тапшырып, УЗИ деген бар, башка деген бар. Ошолорго түшүрүп каратпайсыңар, жок, баары сонун, бизде баары укмуш деп коет. Кыздын кистасы кайра пайда болуп, бир күн үйгө келет, ал жок. Шайы жок. Өзүм мен караттым кызды. Бар жогу шумдук экен дейт. Анан эртеси мен кайра өз көзүм менен көрөйүн деп кызды кайра УЗИге алып бардым. Укмуш болсо көрөйүн деп алып барсам, 5 сантиметр болуп кеткен кистаж, жарылуу коркунучунда. 40 килограмм салмак. Ден соолугуна кам көрбөй жүрө берип, 5 сантиметр киста менен ахалы жок, состояниясы начар абалда алдым. Мени өкүндүргөн жери ушул жетим жесирди кордоп, бир жесирдин отун өчүрүп, алсыз үй бүлөнү алдоо жолу менен пайдаланган неге кылмыш эмес дейм да. Умрага барып, умрада жүрөт деп, умрасы кабыл болсун мейли. Умра деле бирок көрүп турат. Жетим жесирди какшатып, эл көрдүгө умрада жүргөн, билбейм мен. Сөзүм жок ал үй бүлөгө. Кечке күттүм. Кой кызыңды ушунча ден соолугун короттук. Кичинекей бөпөңдү ушундай кылып койдук. Кечирип кой. Кайсы больница болсо да алып барып карат, биз каражат жагынан жардам берели деп айткан жок. Сага берген акчаны мен милицияга берем дейт. Бир күн жалып айтып алды. Милициялар акча сурап атат. Милициялык жандан көрө сен алып эле встречный жазып койбойсуңбу деп айтып алды, адашып. Бирок анын артынан кыйкырып башка сөзгө буруй иди. Адашып айтып алды да. Ошентип кызым ден соолугу жок. Аны менен күрөшүп жүрө берип, карыздарыбыз көбөйүп, тосуп кеткенбиз үйдө. Президентибизден жардам сурайт элек. Бизге жардам бериңиз. Биз уже баарыбыз жоголуп кеттик, коркунучунда калдык. Эч ким билбей, эч ким тааныбай.
Дал ушул айтып жатпайсызбы, арыз жаздым депчи. 2024-жылдан бери, 22-жыл болот а болгон. 22-жылдан бери канча жолу арыз жаздыңыз? Канча жолу бул иш жабылып калды? Ленинский роодо ошол кыз ортолгон күнү албай койгон арыз. Тигилер сүйлөшүп койду. Болбосо алыш керек болчу экен. Ооба. Ал мен реабилитацияга психологдордон жардам сурап, кызыма отказ убактылуу жазганымда, ал оперлер деле эч ким деле ал жерде соттун ордуна мени энелик укуктан эч ким ажырата албайт экен. Алар айтат, сиздин арызыңыз уже бизге өтпөйт деп. Бирок ошо шалакылыктын айынан бир үй бүлө жоголду. Бир адам тагдыры талкаланды. Дал ушул эң башында сиз жогоруда айта кетпедиңизби? Мен кызымды 10 күн бою издеп, анан дал ошол сыймык аттуу жигитти квартира жалдап алып жашап аткан жеринен таап алдым деп. Дал ушул милиция кызматкерлери 10 күн бою кызыңыз жоголгондон кийин сыймык аттуу жигиттин жанынан табылганда сыймык аттуу жигитти барымта калдыбы, кандайдыр камап калдыбы? Жок, камакка алган жок. Булар тааныштары көп. Буларга эч ким көчү жетпейт окшойт. Апасы айтат, мен тааныштарым көп, прокуратурада иштеген. Сен сөзүң почти иш жерге деле өтпөйт го деп. Мейли Садыр Нуркожоевич, эгер мен сөзүм арызым эч жерге өтпөсө дагы биздин жашообузга жардам бериңиз. Өзүбүз издеп таап алалы. Кайра жашообузду уланталы. Өмүрүбүз түгөп кетти. Өмүрүбүз куруп кетти. Дал ушул Ошого ыйлап жүрүп оорулуу болуп калдым өзүм деле. Өкүнөм ушул устаз өлбөй калсачы, багачы устазыбыз өмүрү узун болгондо ошого эркелеп өскөн кыздарым жакшы жетиштүү, мээрим мени өсөт беле деп. кызыңыз демек чубак устатыбызды атасы катарында көргөн, Ооба. Чалып, өздөрүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн, дуа тилектерин айтып турушат экен. Эфирге чыгарын күтүп, эфирге чыгарда мектептен жүгүрүп келчү. Кечиксе ыйлачы да. Намаз окучу экөөтүң. Кичинекей болуп, чүрпөдөй болуп отуруп, тахажжуд окучу. Устазымдын насааттарын Демек, устазыбыздын өлүмү дал ушул кызыбыздын оорушуна себепкер болгон экен, дал ушул чогуу устазыбыздын өлүмүн көтөрө алган жокпу кызыңыз? көтөрө алган жок. Булар азыр экөөтүң мындай өмүрүм деле кызыгы жок. Ошо ким болдуң, эмне болдуң? Мама үйүбүз деле жок же, бирөө жардам бербесе. Үй деген үйүбүз бар болчу биздин. 2020-жылы мен оор операция болдум. Ошого акча жок, анын үйү сатылып кетти. Баары курган жерибиз. Ошол бирөөнүн баласын аманат кылгалар да. Алланын астында кыямат кылбагыла. Ошо кыргыз уулдарына айтар элем, интернет булактарында деле жоголду бул кыз. 5 күн болду, 4 күн болду деген кыздар көп чыгат. Кээ бир учурда баланын ушундай учуру болуп калат экен. Өзүнүн контролун жоготуп койгон. Ошо кыргыздын уулдарына айтат элем, качып жүрсө дагы, кетип калган болсо, эмне кылса ошо кылсын. Эч кайсы кызга колуңарды тийгизбегиле. Ал деген бир адамдын тагдыры, бир бала деген бир аалам болот экен өзү. Аалам кулаган мен. Мындан кийин мен эч жерге арызданбайм дагы. Ошол үй бүлө мейли бактылуу өмүрлөрүн сүрө берсин. Кыямат барбир жалгыз болот. Сыймык аттуу жигити азыркы тапта мисалы кызыңыздын тынчын алып, жазып чалууга болбойбу? Жок, алып кеткенден кийин күндө барат. Бул жана балесин айтып койбосун деп коркот да. Ошондон коркуп күндө барат.
Мен жибере албайм. Кызым застання салды болсо, мен андай адамга экинчи жолу кечирим бере албайм. Эгер кыргыз өлкөсүндө ошондой курдулган кызга мейли зордукта дебей деле койсун, кордолду дебей деле койсун, мамлекетибиз бара-бара ушинтип жүрүп кайсы чекитке барат дейм да. Жетим жесирлер деген корголууга тийиш болот. Бизди мамлекет коргош керек. Кордош керек бизди. Ден соолугубуздун баары жоголгон. Эч жолу өзүбүздү жоготуп алганбыз. Кадимкидей куруп кеттик. Бир үй бүлө түбүбүзгө жетти биз. Жалгыз камкорчу урукчан аялга айланды. Өлтүргөн бир кыргыздын энеси, эне боло турган өспүрүм тагдырын талкалады. Жолдошуңуздан канча жашыңызда айрылдыңыз эле? Кыздарыңыз канча жашында атасы калды? Кыздар 3-4 жашынан эле. Кичинекей экен, Ооба. 3-4 жашынан баштап жалгыз багам. Акылдуу эстүү балдар болчу. Балдар бирок бирөөсү ушундай психологический травма алып калса, бул жаман экен. Бул өтө жаман, өтө коркунучтуу экен даже. Тамактын дамын сезбейт. Ушундай бир өмүрдүн кызыгы жок. Ошо кичине бирдекеге кызыксын деп жумушумду таштап балдарыма жүгүрөм. Баарыбыз тозуп кетти. Муфтиятыбызда иштеген ажы, кары кандай жакшы уулдарыбыз бар. Ошо жетим жесирлерге деп чогулган садака бирдекелерден болсо дагы бизди кризистен чыгарганга жардам бериңиздер. Биз башка көтөрө албай калдык. Азыркы тапта батирде турасыздарбы? Канча Ооба, төлөйсүз? батирде турабыз. 5000 төлөйбүз. Кымбат эмеге жашачубуз, бирок азыр момундай абалга туш келген. Ошо балдарымдан сурап калыш үчүн ошонун гана айласында жүрүп калдым. Урукчан болуп калдым, өзүмдүн ден соолугум короду. Мен айтпай жүрүп, балким каза болуп калсам, алдыга 2 кыз томолой жетим калып, кимдин эшигинде, кимдин түртүндө. Барар жери басар тоо жок калбаса экен. Президенттен жардам сурайм. Урматтуу көрөрмандарым, жогоруда болуп өткөн Дамир айымдын окуясы сөзсүз түрдө ар бир адамдын жүрөгүн өйөт деген ойдомун. Кыргыз кыздарынын кордолушу, зордолушу ар бирибиздин жүрөгүбүздү өйөт, ар бирибизди сөзсүз түрдө кайгыртат дейм. Бул өмүрдө, бул жашоодо эч бир бала, эч бир кыз ыйлабасын.